Ааламда да кызматыбыз бар турбайбы? Жерден кетсек, бул жерде чыныгы өлүп кетсек, чындык үчүн өлүп кетсек, асманда ордубуз бар. Чындыкты куруу үчүн келсек, мага каршы күч барбы? Каршы күч жок. Мамлекет башчысыбы? Мамлекет башчыларыбы? Чөгөлүп келет астыбызга. Бул чындык. Табият аркылуу экономика, кыйын сынган экономикасын экология аркылуу басып коебуз. Экологияны карап калсаң, экономика көтөрүлөт. Бул Кыргыздын өнүгүү жолу такыр башка. Азыр теңирден тетир кетип баратат кыргызчы. Бирөөгө медал чаптап койдум. Кандай пайда? Бир оператор балага, бир режиссер балага, же бир обончуга. Ааламдан байланыш алган Эргешбай ата медалга татыксызбы? Мына Казакстанга барсам, жанагы Насипа тата дегенге өкмөт акча төлөйт экен. Эл агартып атат бул депчи. Эргешбай ата, Бүмөрам апа, жана башкалар элди агарткан жокпу? Бүмөрам апаны сотко беришти. Ошо ааламдан келген ролду аткарып аткан адамды мазактаса дейт. Өздөрү маскара болот, анан элге бийликке сот жүрөт деп ааламдан берилет. Андай адамды коштоп колдош керек. Аңдыш керек. Кеңеш сураш керек. Аны бир жан кийген, анда жайсаң атаны сотко берип атасың сенчи? Арбайды сотко берип атасың. Ал байкуш не адам? Мынтип жазып коюп атат. Кел мени сотко бер. Арыстан алайды бийлик сүзөт, анан химия жүрөт деп берилет ааламда. Кыргыз жолуңду эми таптың. Ордуңду эми таптың. Эми өзүңдү таанып атасың мына ушул кут аркылуу, улуулук аркылуу. Эми жолуң ачылат. Мына аймактарды өнүктүрүү дейт да. Аймакты өнүктүрүш үчүнчү сен ошо аялдарды өнүктүр. Адамдардын жан дүйнөсүн өнүктүр. Анан аймак өсөт. Пайгамбар барына разы, жогуна кайыл дегендей, Кыргыз кыйынчылык күндө дагы ачка калса да аян менен алып урушуп жашай берет, ошого тоюп жашай берет. Өзүн тааныганда жер көктөп өсүп кетет. Анткени керемет күчтөр колдоп берет. Акчага, пулга, экономикага такасаң адам бузулат детирсинче. Касиети качат. Үйдө оомат качат, кут качат. Аймакты өнүктүрүү үчүн дегил адамды өнүктүр. Жан дүйнөсүн өнүктүрсөң, мына ушу табыгы илим берип өйдөдү бол дегенден кийин Кудай эгер өспөсө дейт, ден соолугунан, ишинен, малынан, пулунан, пикир келишпестиктен, байлыктан, бийликтен, ооматынан сыртына жарат кылам ден соолугун, операция кылам. Өңүнө суу көрсөтөм, сөбүп эле чоң чыгым душар кылам деп атпайбы? А сен ошо көккө өстүрүп алсаң, сыноо токтоп атат. Оору жоюлуп атат. Кудай канатына калкалаган атат. Анан көрүнгөн спонсорго тыйын төлөмүш болуп, анан чыкырмыш болуп, көрүнгөн проектини жасымыш болуп, депутат бар эл менен жолугушмуш болуп. Бул жалган жашоо. Бул пенделердин түшүнүгү. Бул пенделердин түйүшүгү. Сенин чыныгы жолуң, Кыргыз, жан дүйнөңдү өстүр. Өзүңдү тааны, арбайлык сыпатка ээ бол. Кыргыздын соту арбайлар. Арбай соттосо президент качат. Соттун башында отурган, болгон бийликтин башында отурган. Сен сот болуп же прокурор болуп сакталып калбайсың. Кыргызда мындай сөз бар. Сокурга алыс барбы, жүрө ошого баралы дейт. Көзү бар адамды коюп тур, керек болсо, сокур адамга баралы дейт да. Көзү бар андан беш бетер калыс болуп берет.